Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышачылык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Иса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт. Аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкер эле, тыюу сал, акыл-насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет. Чындыкты уккулар келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат. Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда, жакшы кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чыгар. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот, Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эле эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышачылык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Иса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт. Аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкер эле, тыюу сал, акыл-насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет. Чындыкты уккулар келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат. Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда, жакшы кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чыгар. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот, Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эле эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышачылык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Иса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт. Аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкер эле, тыюу сал, акыл-насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет. Чындыкты уккулар келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат. Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда, жакшы кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чыгар. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот, Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эле эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышачылык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Иса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт. Аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкер эле, тыюу сал, акыл-насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет. Чындыкты уккулар келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат. Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда, жакшы кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чыгар. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот, Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эле эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет.
Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышачылык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Ыйса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт. Аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкер эле тыюу сал, акыл насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет. Чындыкты уккулар келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат. Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда, жакшы кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чыгар. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот, Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эле эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет.